Assalamu alaikum туғандар. Мына Тоң районында кетіп атабыз. Мына жолдарды қарасаңыздар, эки бет бош жатат. Баткенде дагы бош жатат, Алабыкыда бош жатат, Жаллабатта бош жатат, Ошто бош жатат, Нарында бош жатат жерлер. Көлдө, Таласта, Чүйдө ушундай жерлерибиздин бардыгы бош жатат. Элдин бардыгы суат жерлеринде эмне бедени сеп алган, budaydı, arpаны сеп алган. Адан не, көпболсо доход $200, $300 болот. Туғандар, мына Кадамжай районунда 1 гектар жерден 1 миллион сом киреше албаса, биздикилер иштебей калды. Мына Баткен облусу, Ош облусунда жер иштетүү боюнча өтө жакшы жумуштар болуп атат. Мына ошол жумуштардын бардыгын не? Мына башка облустарда да жасашыбыз керек. Качангыча биз 1 гектардан $200, $100 киреше алабыз. Туғандар, мына ушул Нарында, Көлдө, Чоңалай, Чаткал, Алайкуу, Таластын өзүндө Карагат, Малина, Крыжовник отургузгула туғандар. Мына Малинанын кандай? Белорусская дива деген сорту бар. Укмуш 1 гектардан 20 тонна аласыздар. Ошону отургузгула. Малинадан Белорусская красавица деген бар. Ядреная деген бар. Память Вавилова деген сорттор бар. Дисель Тибен деген сорттор бар. Анан Крыжовниктен болсо Ёшка. Кыргызча аты Черный капитан деп атап алышкан. Ушуну отургузгула туғандар. Мына Малинанын Полька, Палана деген сорту бар, Маравилла деген сорттор бар. Мына ошолорду алып келип отургуза бергиле. Канчалык товар көп болгон болсо, ошончолук не торговля жакшы болот. Мына биздин президентибиз азыр мына көлдү айландырып жол салып атат. Мына казактар болсо жолду салып уже кегетиге постка алып келип койду. Биздикилер дагы ошол жака азыр жол салып баратат. Эртеге Алматы ачыла турган болсо, ошол Алматы шаарында 4 миллион киши жашаса, ошонун бардыгын не ягода менен обеспечитишибиз керек туғандар. Мына ошол Нарын областы, Ысык көл областы эч бир коркпостон жерди не тосуп туруп, кашалап туруп, Карагат, Малина, Ежа Малина, Крыжовник отургуза бериңиздер. Эң жакшы сапаттуу сортторунан алып. А кимге сапаттуу сортто Карагат, Малина, Крыжовник, Ежа Малина керек болсо, Борбор Азия багбандар биримдигине кайрылгыла. 0550 20 0007. Мына караңыздар, абсолютно биздин жерибиз бош жатат туғандар. Мына ушундай бош жаткан жерлер 7 областта. Бардыгын бириктире турган болсок, не 2 миллион гектар жерибиз бар экен дагы. Кошумча иштете турган. Азыр 1,5 миллион гектар жерди иштетип атабызбы? Дагы кошумча 2 миллион гектар жер бар экен. Мына ошолордун бардыгын биз иштетишибиз керек. Ал деген жөн жата бербеш керек ал жерлер. Ошон үчүн бардыгыңыздар чакырамын. Бак отургузуу идеяны колдоңуздар туғандар. Бак отургузуу идеясы бул партия эмес. Эртеге шайлоо болгондон кийин бардыгы мандатты алып алып, силер эчтеме менен калбай, силер алданып калбайсыңар. Бак отургузуу идеясы бул бүткүл биздин Кыргызстан элине жардам бере турган, Кыргызстан элин туңгуюктан чыгара турган идея бул. Бак отургузуу идеясы.